Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз эли. Мен Касымов Тилек 1995-жылы Ош областы Араван районунда төрөлгөн. 2016-жылы Москва шаарына эл катары барып иштеп жүрүп, 2017-жылы мебельный цехте станокко оң колум кирип кеткен. Ошол жакта больницага жатып 9 жолу операция болуп, аягында колумду кесип Кыргызстанга кайтып келген. Үйдө эки бир тууганбыз. Менин кичүү карындашым бар, көйгө тийген. Азыр үйдө мен жалгыз уулмун. Ата-энем дагы жаштары өтүп калышкан. Мен бир жерде иштейин десем, иштегенге мүмкүнчүлүгүм болбой жатат. Ошол себептен силерге кайрылуумдун себеби ушул. Колуңардан келишинче Аллах ыраазылыгы үчүн жардам берип кетүүңүздөрдү суранат элем. Өзүм үйлөнгөн эмесмин, бойдокмун. Ошол себептен азыркы учурда жашоо шартым кичине оор болуп жатат. Бир иште иштегенге мүмкүнчүлүгүм да болбой жатат. Мурда баардык нерсени оң колдо кылчумун, азыр сол колдо бирдеге кылганга дагы кыйын болуп жатат. Ошондуктан бир жерге ишке кирейин десем, ишке да алышпай жатат. Ошол себептен Аллах ыраазылыгы үчүн колуңардан келишинче жардам берип кетүүңүздөрдү суранат элем. Ассаламу алейкум, ардактуу мекендештер. Тилектин ордуна өзүңүздү бир коюп көрсөңүз. Кырсык Кашкабактын ортосунда дейт. Кудай сактасын, эртең бул нерсе сиз менен биздин башыбызга келип калышы дагы ыктымал. Андыктан Тилекке жардам көрсөтүп, кол кабыш кылып, Тилек үйдүн жалгыз баласы экен. Тилектин эртеңки күнүмдүк оокаты өтө тургандай кылып, бир каражат чогултуп, бир чакан дүкөнгө жете тургандай бир акча чогултуп берсек, балким бир жакшылыкка себепкер болосуз. Андыктан достор, кайдыгер карабастан ушул видеону дагы башка группаларга бөлүшүп коюңуздар.